Жалал Абад шаарынын түндүк тарабындагы кире беришинде дал ушул стелла курулду. Шаардык медиадан билдиришкендей, бул курулуш үчүн 1,858,000 сом сарпталган. Деген менен учурда ага кеткен суммага байланыштуу социалдык тармактарда сын пикирлер айтылууда. Стелланын айланасына жарыктандыруу орнотулуп, брусчатка төшөлүп, газон себилген. Өткөн апта кызыл лентасы кесилип, ачылышы болгон. Андан кийин социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан ага жумшалган каражат тууралуу күмөн саноолор жаралган. Курулушу жакшы, бирок сары таш менен четки бордюр кыш иши чыдайбы белгисиз. Жакшы көрүнүш, бирок жер аянты кичине жерге стелла үчүн 1,850,000 сом көп эмеспи? Сапаты бир аз жакшы болбогондой. Травертин таш ачык жерде ысык суукка, жамгыр, карга кандай чыдар экен? Өнүгүү жылыш болгону албетте жакшы, бирок мындан башка маселе жок бу шаарда. Бул жерден күнүнө жок эле дегенде 2-3 жолу өтөм. Ушул коюлган сары мрамор таштары кыштан чыкпай суурулуп түшө башташы анык көрүнүп турат. Желектерине эле 500.000 кетсе керек да. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан бекитилген тарифке ылайык курулуштун сметалык баасы түзүлгөн. Биз материал алсак, ДКСтин технадзору бар, ДКСтин ошол эмелер бар. Барып биз алган материалдарды контроль кылышат. Ошону менен биз ушуну көрөбүз. Бул жерден эми жана азыркы сөз айтылып аткандай жеп кетти эме деген ал жерден желбейт. Жеш невозможно, потому что контроль бар. Да көрүнүш уштай көрүнө берет. Бирок ошол материалдарды, арматураларды, кеткен чыгымдарды эсептегенде азыркы сумма менен алганда жакшы эле акча болуп калат. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалыматына ылайык, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан бекитилген тарифке ылайык курулуштун сметалык баасы түзүлгөн. Эми бул жерде Гостройдун өзүнүн жаңы тарификациясынын негизинде болду да. Өзү мурунку былтыркы тарификациясы менен эсептегенде 1,300,000, 1,200,000 тегерегинде өзү бүтүш керек болчу да. Эми биз баягы Гострой сынап береткен, биз сметасын чыгарып атканда ошол боюнча эле аткарылган жумуштар. Гостройдун тарификациясы баягы товарлардын кымбаттаганына байланыштуу, булар өздөрүнүн коэффициентин бийигирээк койгонда, ошонун негизинде болду. Министрлер кабинетинин алдындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги баалардын тарифи жаңыланганын белгиледи. Мамлекеттик агенттик 2016-жылы сметалык нормативдик базасын жаңылап, курулуш материалдарын сомдун наркында эсептей баштаган. Буга курулуш материалдарынын кымбаттагандыгы себеп болгон. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.